Саламатсызбы, эфирде аргументтин куш кабар программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Кыргызстанда акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аны мен Айпери Осмоналиева алып барам. Нариман Тюлеевди чаап жибере жаздады. Раим Матраимов абактан бошотулду. Садыр Жапаров эч ким Жээнбековдун колун бутуна кайрылган эмес. Нурлан Насип орукчан Асель Кадырбекованы жалгыз таштады. Бишкек шаардык мэриясынын алдына Нариман Тюлеевдин вице-мэрлик кызматка келүүсүнө каршы эл чогулган. Көпчүлүк эски эмес жаңы кадрлардын кызматка келүүсүн талап кылып жатышат. Митингдин катышуучулары жана Тюлеев менен жолугууга Бишкек шаардык кеңешинин 3 депутаты келди. Алар Тюлеев легитимсиз мэр экенин айтууда. Мэрди премьер-министр же шаардык кеңеш гана дайындайт. Мэрия Елизавета же Суракматовдун үйү эмес, өзүнүн мураскерин калтырып кеткидей, деди депутат Асылбек Акылбеков. Ырчы Асель Кадырбекова Instagram баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырды. Башыңа оор күндөр келгенде кимдин ким экенин билет экенсиң. Көрсө урукчан, жардамсыз болгондо апаңдан жана балаңдан башка эч кимге керегиң жок экен. Мейли убакыт баарын көрсөтөт деп Асель Кадырбекова жазган. Премьер-министр Садыр Жапаров Аль Жазира телеканалына маек берди. Анын жүрүшүндө Жапаров бийликке келүү үчүн Сооронбай Жээнбековду коркутпаганын айтты. Сиз жана сиздин тарапташтарыңыз бийликти коркутуу жолу менен алды деген айыптоолорго кандай жооп бересиз? Мен бийликке коркутуу жолу менен келди деп айтуу туура эмес. Эгерде биз коркутсак, качып кеткен президент Жээнбеков кайра келбейт болчу. Биз аны чакырып баарын мыйзам талаасында кылалы, бирок сиздин өлкөнү мындан ары башкарууга моралдык укугуңуз жок. Андан көрө мамлекеттик ишканалардын иш токтоп калбашы үчүн, экономика начарлабашы үчүн, баары сүйлөшүү жолу менен бүтүшү үчүн мыйзамдуу жол менен баралы дедик. Эч ким анын колу бутун кайрыган жок. Ал баарын өзү көрүп турду. Оппоненттерге бөтөлкө жана таш ыргытты деп ким айтып жатат? Аны оппоненттердин провокаторлору жасады. Бирөөлөр муну атайын бизди жаман жактан көрсөтүү үчүн уюштурушту. УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган Раим Матраимовдун соту болду. Анда анын баш коргоо чарасы каралып, аны бошотушту. Ал тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге кол койду. Буга чейин белгилүү болгондой, ал 2 миллиард сом төлөп берүүгө даяр экени айтылган.